Парламентте ичара Максим Бакиев жакында Кыргызстанга келет деген имиштер бар. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев Твиттердеги баракчасына жазды. Бекешевдин постуна факт-чек материалдарды изилдеп салып турган журналист Болот Темиров: Маалыматта төп келүүчүлөр өтө эле көп. Социалдык түйүндөрдө Максим Бакиев келет деген ушактар аябай көп тарап жатат. Анын келгени тууралуу Flight Radar порталында ырасталды деп жазган. Ош облусунун Кара Суу районунун Терек участкасынын тургундары Матраимовду арызданып Оштон Бишкекке жөө жүрүшкө чыгышты. Алардын айтымында карапайым элге эч кандай акыйкат чечим чыкпай жатканын эскертип, Садыр Жапаровдун алдына же УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке барабыз дешкен. Матраимовдун өкүл балдары каалаганын калчап элди басынтып үйлөрүбүздү тартып алып жатышат. Бир нече жолу сотко кайрылдык. Эч кандай натыйжа жок деп арызданышкан. Ысык Көл облусундагы жол кырсыктар Ысбек Акматбаевдин ата-энеси каза болду. Бул тууралуу АК пресс агенттиги билдирди. Кырсык бүгүн 4-октябрда болду. Унаа Чолпон атадан балыкчыны көздөй бара жаткан. Бирок айдоочу кайрылышта рулга ээ боло албай унаа ала салып кеткен. Унааны 1937-жылы туулган Абдымалик Акматбаев башкарып бара жаткан. Жанында жубайы болгон. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радионун эфиринде шайлоодон кийин COVID-19 пандемиясынын 4-толкуну болушу мүмкүн деди. Анын айтымында, эгер адам эмделсе, ооруну оңой эле жеңип чыгат. Учурда калктын 38% биринчи доза менен 28% экинчи доза менен дагы эмделди. Эмдөөдөн өткөндөр августтун аягынан тарта азая баштады, деди министр. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова ЖК Facebook баракчасына мындай пост жазып чыкты. Баса бул экөө кайда? Көкөрөк кагып, жакасын айрып, элим жерим деп күпүлдөп жүргөн эр азаматтарыбыз жумшак креслого жумшак жерин батырып, маанисиз министрлик папкесин кучактап отуруп калыштыбы? Дымы жокко булардын? Чоң казатка чыккандар кайдасыңар? Жеңдиңерби же жеңилдиңерби? Кабарыңар барбы? Турмуштун ар кыл дамы бар, тузу бар, ширин балы бар. Айланып көлгө конбосоң да, ак кулар сени сагынар.